Ramazan, Ramazan, Ramazan ya Habib. Ramazan, Ramazan, leyteke دوما قريب. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Ташкөмү шаарынын тургундары жана меймандары. Ыйык Рамазан айыңыздар менен туткан орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылган болсун. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, Базаркан эжекебизге азыркы учурда келип кайрылып турабыз. Базаркан эже өзү чындыгында суранып аябай экөөм кыйналып баратам. Жалгыз бою энемин. Мынакей квартирада турат. Мен эмне демекчимин? Келиңиздер, урматтуу мекендештер. Ушундай инсандарыбыздарга кол сунуп жардам берип кетүүңүздөргө чакырабыз. Ушул жерде шоттор болот. Ошо Базаркан эженин өзүнүн шоттору экен. Жалгыз бой энелер кыйналбасын, ар дайым энелер бар болсун. Мынакей бир кызы бар экен, бир кызы да талада экен. Ошонун небереси менен экөө ушинтип эптеп күнүмдүк тириликтин кылып келет. Мынакей өзү Базаркан эжекебиз буту баспай ушуну кырсыктап ушу үйдө жөрмөлөп гана жүрөт экен чындыгындачы. Анан ушу бир ою бар экен, бир жакшы бир коляскалар болсо, мен да эшикке чыгып, кичине таза аба жутуп, күндү багынтып, энсеп отургум келет деген ойлорун айтты. Ошондуктан мен сиздерди чакырат элем. Сооптон Алланын ыраазылыгы үчүн кайдыгер карабастан жардам берип кетүүңүздөргө чакырабыз. Мындай түшкүлүк эч бир жандын башына салбасын. Алла кадыр зат канча деген инсандарга кол сунуп келесиздер. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмеси тарабынан мынакей биз сиздердин мынакей Базаркан эжекенин алдына келип турабыз. Канча деген инсандарга кол сунуп, Алланын өкүмү менен жардам берип келип атабыз. Алла кабыл кылган болсун. Ар бир кошкон салымыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Эч бир жандын жакындары оорбосун. Ушул Базаркан эжекенин өзүнө дагы бир жакшы бир ой тилектерин сиздерге бөлүшүп коюңуз тура көрүп атабыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу эл журтум, сиздерде ушай ороз айыңыздар менен ар бириңиздердин кармаган орозоңуздарды Аллахым кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Мен сиздерге кайрылып кетүүмдүн себеби өзүм 2012 жылдан бери ушу бутум баспай, нервтен бутум баспай калган. Мына 12 жыл болду баспаганыма. Үйдөн чыкпайм, ушу үйдө отурам. Анан квартирамда жок. Азыркы мурунку көчүп келген, мурунку жашап аткан квартирамдан бул жерге көчүп келдим. Айына 2000ден төлөйм. Алган пенсиям 5500 сом эле. Анан калганын продукты кылам, свет, ушу майда чүйдүрлөргө төлөйм. Анан сиздерге кайрылуумдун себеби ушу мындай колуңуздардан келсе жардам кылып, рахмат сиздерге. Алла ыраазы болсун. Ушунча баардык кыргыз элиме бизге окшогондорго жардам берип келип атасыздар. Ошолордун катарында мен да сиздерден жардам сурагым келди. Колуңуздардан келсе ушу мындай азыр электрический коляскалар чыгып аткан экен. Өзү жүрмөй ошондой коляскалардан болсо алайын деген ниетим бар эле, бирок тилекке каршы каражатым жетишпейт.
Ошондон улам сиздерге кайрылам. Өзүм жан башым менен жылы жүрүп, алхамдулилля шүгүр, иншалла үйдө ишимди кылганга аракет кылам. Аллахым өзү мага күч кубат берсин. Ошо эми ошо коляска алып бере аласыздарбы? Ушу кыргыз элим кичине мени көрүп колдорунан келген 5-10 сом кошуп, ушу мага коляска алып берсин деген ниетим бар эле. Ошо ниетимди сиздер менен бөлүшүп отурам. Ошо анан бир кызым бар. Бир кыз, бир уулум бар эле. Уулум Москвага барып өтүп кеткен 23 жашында. Азыр кызым эле бар. Кызымдын 3 баласы бар. Кызым деле